Конституцияны өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизүүнүн эрежеси одоно түрдө бузулган. Референдумдун жарыялануусу өзү туура эмес. Дагы бир жолу айтам, себеп Жогорку Кеңеш мыйзамсыз. Жогорку Кеңеш легитимдүү эмес. Курултай маселеси боюнча таза ашмалтайын чыгарышат азыр ушул редакциясы менен кетсе. Кып-кызыл ашмалтайы чыгат ошондо. Ошондо өлкө жок болот мамлекет катары. Бул не болуп атат? Бүткүл тарабынан шайланган президент болуп атат. Бүткүл эл тарабынан шайланган Жогорку Кеңеш болуп атат. Анан курултай болот имиш. Бул кандай ыйгарым укуктарын кантип бөлөт? Бирөө айтат мен эл шайлаган деп, экинчиси айтат бизди да эл шайлаган. Анан үчүнчүсү чыгат экен бизди да эл шайлаган деп. Андай болбойт. Эреже бар. Дүйнөдө 200дөн ашык өлкөлөр, мамлекеттер бар. Бирок биз алардын алдына түшүп алып, баягы бир каттуураак сөз айтайын дедим эле, туура эмес болуп калат. Ошондуктан жана курултай маселеси, курултай деген бул Жогорку Кеңештин өзү. Келге Жогорку Кеңешти улуу курултай деп коелу дагы, ошол Жогорку Кеңештин бүт ыйгарым укуктарын берели. Курултай эмненин маселени чечет? Курултай жыл сайын жыйналып, актуалдуу маселелерди чечүү үчүн жыйналат. А Жогорку Кеңеш эмнени карайт анда? Бюджетти ким карайт, чек араны ким карайт, өкмөттү ким бекитет? Курултай бекитет дейт. А курултай кандай кылып дайындалат? Ал кантип куралат? Айтор, мен айттым го баягы, караңгылар келип калганда ушундай болуп калат экен да. Үчүнчүсү приоритет тышкы саясатта. Биз улуу ата-бабаларыбыз айтып кеткен принцип менен жашашыбыз керек. Жакынкы кошуна алыскы туугандан жакшы. Бул бир. Экинчиден, өзүңө бекем кармадагы кошунаңды ууруп тутпа дейт. Бул эки. Үчүнчүсү, ийилгенге ийилген баалап берген кул эмес, керкейгенге керкейген көктөн түшкөн пир эмес. Бул үч. Мына ушул үч улуу бабаларыбыздын айтып кеткен сөзүн бекем кармалоо менен тышкы саясатты жүргүзсөк, кылдай жаңылбайбыз.